Саламатсыздарбы, Овода Лондон, BBC Кыргыз кызматы студияда Акчолпон Койчиева. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. BBC иликтөөсүндө Иранда коронавирустан көз жумгандардын саны расмий көрсөтүлгөндөн дээрлик 3 эсе көп болгону аныкталды. Австралиянын Виктория штатында COVID-19 инфекциясы күчөгөндөн улам катуу карантин чаралары киргизилди. Гаванада Америка доллары менен соода кылуу. Эмне үчүн Кубанын бийликтери доллары менен соода кылуучу дүкөндөрдү ачып жатат? Иранда коронавирустан кайтыш болгондордун саны өкмөт жарыялагандан дээрлик 3 эсе көп болгону BBC'нин иликтөөсүндө белгилүү болду. Бир булак BBC'ге билдиргендей, расмий медициналык маалыматка караганда COVID-19 симптомдору менен дээрлик 42 000 адам ажал тапкан. Саламаттыкты сактоо министрлигинде бул сан 14 405 деп көрсөтүлгөн. Ирандын саламаттыкты сактоо министрлиги каза болгондордун санын азайтып көрсөткөнүн четке кагып, өлкөнүн дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмуна берген маалыматы бурмалоолордон алыс деп билдирди. BBC Фарси кызматынын кабарчысы Бехран Тажидин баяндайт. Өмүрүнүн соңку сааттарында араң дем алып жаткан бейтап. Ирандын расмий маалыматына ылайык Хосейн Малайи 19 февралда коронавирустан көз жумган биринчи бейтап болгон. Бул видеону анын дарыгер агасы соц тармакка жайгаштырган. Ошондон кийин расмийлер COVID-19 ирандыктардын өмүрүн алып жатканын мойнуна алуудан башка аргасы калбаган. Бирок ал Иранда вирустан кайтыш болгон биринчи адам эмес экени белгилүү болду. BBC өкмөттүн 2 расмий кагазын көрүп чыкты. Анда ооруканада COVID-19 жуктурган делген ар бир бейтап жана вирустан көз жумган ошол шектүүлөрдүн баары тууралуу маалымат камтылган. Ошол 2 документте Иранда эпидемия мурдараак башталганы жана расмийлер айткан маалыматка караганда вирустан көбүрөөк адам каза болгону көрсөтүлгөн. Эми биз расмий маалымат жарыялаганга чейин коронавирустан 1 ай мурда биринчи адам көз жумганын билдик. Маалыматта көрсөтүлгөндөй, февраль жана март айында COVID-19дан ажал тапкандардын саны расмий маалыматка караганда 10 эсе жогору болгон. Жалпысы болуп 20-июлга чейин ооруканаларда 41 952 бейтап көз жумган. Бул сан расмий маалыматтан 3 эсе көп. Муну менен Иран дүйнөдөгү коронавирустан катуу жабыркаган 5 өлкөнүн катарына кирет. Бул өзгөчө жашыруун маалыматтын ачыкка чыгышы. Документте бейтаптын аты жөнү, дареги, телефон номуру жана ага дем алдыруучу аппарат колдонулганы же жүрөк оорусу болгону тууралуу жеке жана медициналык маалыматтар камтылган. 2 документте 1,5 миллионго жакын адам тууралуу маалымат жазылган. BBC ал маалыматты тактоо үчүн көп аракет жасады. Биздин булак бул маалыматты берүү кооптуу экенин, бирок ал ага татый турганын айтты. Өз өмүрүмдү тобокелге салып, өлкөдөгү бейтапканаларда коронавирус жуктурган жана андан каза болгондордун тизмесин жөнөтүп жатам. Сиздерден бул маалыматты жарыялоону сурайм. Анткени биз ушул жол менен айрым бейтаптардын өмүрүн сактап кала алабыз. Эмне үчүн Иран коронавирустун тарашы боюнча чыныгы маалыматты жашырат? Пандемия февралда өткөн парламенттик шайлоого чейин эле башталган. Расмийлер шайлоодон кийин гана вирустун тарашын токтотуу боюнча айрым чектөөлөрдү киргизген. Экономика артка кете баштаганда өкмөт жаз мезгилинин ортосунда бизнестерди кайра ачууга уруксат берди. Ислам республикасынын лидерлери душмандары алсыздыктын белгисин байкап калат деп тынчсызданган. Балким ошол себептен улам алар пандемиянын чыныгы масштабын жашыргандыр. Иранда COVID-19дан көз жумгандардын чыныгы саны канча? Бул жана башка орчундуу жаңылыктарды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз bbc.com /кыргыз. Австралиянын Виктория штатында COVID-19 жайылышынан улам чукул кырдаал жарыяланып, борбору Мелбурн шаарында катуу карантин чаралары киргизилди. Тургундар үчүн коменданттык саат тартиби орноду. Соңку 24 саат ичинде 671 жаңы жуккан учур катталып, 7 киши кайтыш болгон. Бул сандар жалпы өлкөдөгү абалга салыштырмалуу жогору деп каралууда. Виктория штатында көзгө көрүнбөгөн душманга каршы коргонуу.
Бийлик адамдардын эркиндигин чектеген катуу чараларды кабыл алып, тез реакция жасады. Адамдар жаңыдан киргизилген катуу чараларга, анын ичинде 6 аптага созулчу түнкү коменданттык саатка даярданып, Мелбурн шаарындагы супермаркеттер бошоп эле калды. Мен Виктория штаты боюнча коменданттык саат жарыялайм. Тагыраак айтканда, полиция жана башка кызматтарга кошумча укук берилет. Биз парламенттин түрдүү кадамдарын токтотуп кое алабыз. Анткени чаралар ишке ашышы керек. Башка көптөгөн өлкөлөргө караганда Австралияда вирус жуктурган жана андан кайтыш болгондордун саны азыраак. Бирок Викторияда абал начарлап жатканына байланыштуу өлкө боюнча коркунуч бар. Жекшемби күнү 671 вирус жуктурган учур катталды. 7 киши көз жумду. Виктория штатынын өкмөтү буга чейин илдетти көзөмөлдөө боюнча киргизилген чаралар жай иштеп жатканын айтат. Тургундар жашаган жеринен 5 чакырым алыс чыкпай, ар күнү азык-түлүк сатып алууга үй-бүлөдөн бирден гана адам чыгышы керек. Мектептер жана балдарга кам көргөн борборлор жабылат. Вирусту көзөмөлдөө үчүн айрымдары көбүрөөк иштер жасалышы керектигин айтат. Мельбурн шаарында биз карантин чараларын аткарбай, тилекке каршы учурда биз ушундай абалга түшүп болдук. Ошондуктан илдеттин тарашын токтотобуз десек, анда карантин чараларын күчөтүшүбүз зарыл. Австралиянын батышы сыяктуу бөлүктөрүндө учурда чек араларын жаап алып, саясатчылар же аскерлерден башка эч кимди өз аймагына киргизбей жатышат. Пандемия учурунда Мелбурн шаарында катуу чаралар кабыл алынгандыктан адамдар жаңы жашоо нугуна көнүүгө аракет кылып жатат. Советтер Союзу кыйрагандан кийинки экономикалык чоң кризиске туш болгон Кубанын өкмөтү коммунисттер башкарган аралда америкалык доллар менен төлөөгө жол берген бир нече дүкөндөрдү ачууда. Бир жагынан быйыл COVID-19 айынан туризм тармагы жабыркап, экинчи жактан Трамптын администрациясы 10 жылга созулган экономикалык эмбарганы күчөткөндүктөн Кубанын өкмөтү чара көрүүгө мажбур болду. Гаванадан кабарчыбыз Уилл Грант баяндайт. Араң иштеп тапкан долларларын коротууга кезекке турушкандар. Күн чыкканга чейин көп киши бет кап кийип, Кубадагы күндүн ысышынан жана жаан-чачындан сактанып кезек күтүп турушту. Бизге доллар дүкөндөрүнүн ичин тартууга уруксат беришкен жок. Бирок кийинчерээк кардарлар текчелерде болгон эт, сүт, тазалоочу продукциялар, самын жана шампунь сыяктуу товарларды алып чыгышты. Көбүрөөк товар алмакмын, бирок банктагы эсебиме көбүрөөк доллар салышым керек деп билдирди соода кылып чыккан Лено. Венито болсо айына бир жолу соода кылып кете алам. Көбүрөөк товар импорттошу үчүн өкмөттүн көбүрөөк чет элдик валютасы болуш керек деп билдирди. Кубада чоң көйгөй бар. Өлкөдө колдонулган товарлардын 80% сырттан келет. Коронавирустун айынан быйыл дээрлик саякатчылар келбей, зарыл болгон товарларды импорттоо үчүн чет элдик валюта аз болууда. Кансыз согуш учурунда Фидель Кастро Куба өзүнө жет элдик азык-түлүк продукцияларын өзү өндүрсө деген. Виста Хермоса бул Гавананын четиндеги жеке менчик органикалык фирма. Ал штатты сүт, эт менен камсыздап, жер жемиштерди, мөбө жемиштерди, быштак жана чочко этин сатат. Башка агрономдун айтымында, чет жактан келген азык-түлүккө көз карандылыкты жоюу үчүн Куба көп иштерди жасай алат. Кубага дайыма чет жактан товарлар келе берет. Бирок биз өз эгин талааларыбызды иштетип, технологияны, өзүбүздөгү илимди жакшыртып, жакшыраак технологияны колдонуп, импорттун көлөмүн азайта алышыбыз мүмкүн. Абалды чиелештирүү үчүн Трамптын администрациясы Кубага киргизилген эмбарганы кайра күчөттү. Коронавирус пандемиясын жайгаруу үчүн өлкө Европа биримдигинен келген акчага 500 даана вентилятор жасап чыгарган. Ковид ар бир өлкө үчүн чоң көйгөй болуп жатат. Бирок блокадада калып, каражаттарды сатып алууда кыйынчылыктарга туш болгон өлкөдө ал көйгөйлөр абалды андан дагы начарлатып жатат. Кубанын өкмөтү долларга өтүү дегенди жактырбаса да, учурда аралда мындай көрүнүш орун алып жатат. Бүгүнкү күнү доллар менен соода кылган дүкөндөрдө көптөгөн товарлар сатылууда. Ошол эле учурда ал кубалыктардын арасында ажырым жаратууда. Анткени валютасы бар жана ага жетпеген кубалыктар да бар.
Сиздер көрүп жаткан BBC Кыргыз кызматынын программасы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Эл аралык космос станциясына адамдарды учуруп барган эң алгачкы коммерциялык миссия жерге аман эсен кайтып келип, НАСА адамдын космоско учуусунун жаңы доору башталды деп жар салды. Астронавттар Даг Хёли менен Боб Бенкен башкарган SpaceX капсуласы 19 сааттык сапардан кийин Флорида тушунда деңизге конду. Миссия ийгиликтүү өтүп, НАСА кишилерди орбитага чыгаруу үчүн жеке компанияларды колдонууну улантарын билдирди. Филиппиндин президенти Родриго Дутерте өлкөдө коронавирустун күч алышынан улам 10 000 медицина кызматкери жумушка алынат деп убада кылды. Бейтапканалар өлкөнүн саламаттыкты сактоо системасы кыйроо алдында тургандыгын билдиришкен. Эртеңден баштап баш калаада катуу карантин чаралары киргизилүүдө. Microsoft компаниясы видео бөлүшкөн TikTok аппликациясынын түндүк америкалык тармагын сатып алууга даяр экенин билдирди. Компания бул тууралуу президент Трамп менен сүйлөшкөндөн кийин жарыялады. Президент Трамп Америкада TikTokко тыюу салабыз деп коркуткан эле. Бул тармак маалыматты Бейжиңдеги өкмөт менен бөлүшөрү тууралуу айыптоолорду четке какты. Италиянын Генуя шаарында жаңы көпүрөнүн ачылышы болду. Бул жерде турган мурунку Моранди көпүрөсү 2 жыл мурун кыйрап калып 43 киши каза тапкан. Болот жана бетондон курулган жаңы көпүрөнү архитектор Рензо Пиано чийди. Моранди көпүрөсү эмне себептен кыйраганы тууралуу тергөө жылдын соңунда жыйынтыкталып, сот иштери эмики жылы башталмакчы. Жапония айрым чектөөлөрдүн кайрадан киргизүүдө. Коронавирусту ооздуктоо үчүн киргизилген жаңы эрежелерге ылайык, өлкөнүн баш каласы Токиодо ичимдик саткан жайлар бүгүндөн баштап кечки саат 10-до жабылышы керек болот. Мыйзамга баш ийген бар, кафе, ресторан жана караоке жайларына өкмөт $2000 бөлүп бермей болду. Токионун губернатору шаарга өзгөчө кырдаал кайра киргизилиши ыктымал деп кошумчалады. Эми спорт жаңылыктарын көрөлү. Барселонанын президенти Жозеф Мария Бартомеу учурдагы экономикалык абалда клуб Неймарды Пари Сен-Жерменден ала албайт деп билдирди. Барселона коронавирустун айынан март айы менен июндун ортосунда мурда болжогондон $235 миллион азыраак каражат тапты. Неймар 2017 жылы ПСЖга $260 миллион өткөн эле. Челсинин тренери Фрэнк Лампард эмики премьер-лига сезонун 12 сентябрда баштоо эртелик кылууда деп айтты. FA кубогунун финалына чыккан команда Чемпиондор лигасынын акыркы 16 таймашынын экинчи беттешин 6-күнү Бавария менен өткөрөт. Жаңы сезонду күчтүү башташ үчүн бир ай убакыт жетиштүү эмес, дейт Лампард. Формула 1-де акыркы айлампада дөңгөлөгү тешилгенге карабай Льюис Хэмилтон карьерасында 7-чи жолу британдык гран-прини утуп алды. Дөңгөлөк акыркы айлампанын жарымында бузулган, бирок Мерседестин айдоочусу Red Bullдагы Макс Верстаппендин алдында жүрө берди. Хэмилтондун командалашы Вальтери Ботас дагы дөңгөлөгү тешилгенден улам упайлардан кургалды. Жаңылыктардын соңунда араңыздарда COVID-19 анализ тапшырууну жактырбагандар бар болсо, Чилинин полициясы вирусту аныктай алчу жыт алган иттерди машыктырууда. Буга атайын 4 итти тандап алышкан. Алар кишинин тердеген жытынан жаңы жуккан вирусту аныктай алат. Чилиде жакында мектептер менен дүкөндөр кайра ачылганы жатат, андыктан бул иттердин жардамы тиет дешүүдө. Негизи мындай иттер баңгизаттардын, жардыргычтардын жытынан таба алат. Аларды малярия, рак илдетин аныктоого дагы машыктырып жүрүшөт. Иттер да акылдуу, кишилер да акылдуу. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде, дарегибиз BBC Kyrgyz.com. Сайтыбыздан соңку эл аралык жаңылыктарды окуп, бүгүнкү радио программаны уга аласыздар. BBC жаңылыктарын Facebook'та, Twitter'да жана YouTube'да табууга мүмкүн. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деген ат менен издеңиздер. Программабызды биз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Анал Парган Акчолпон Койчиева, эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.